О, а? Ой, өліп қалғыр шлангер болчу да жанында. Сен де қайра чалып қалбадың ба? Аусың болбой өлсін, жаман, итти жеткен шүмшік, өзі 2004 жылқы менден бір 18 жаш кичүү, демеле мен қызымдай олып, шақылдап, демеле. Жеңем, сіз деген бияқта мөntіп қолыңсан, тиіп қосып, башқарт өліп қалғыр. Жаман кіріп тұрып, мұздап салым келет де, мындай адам болуш керек де, 200-ді қайненем алып барғанда, қайдайсыр, жестер, деп қалат екен, өші көліп кеткер, жаман стерва, ушу жап-жаш болып, башыма жүн шыққаны, мен ушундай аялдарды көргөн эмеспи, тоголо таңгаламын кой, мындай бияктан карасаң башка, бияка карасаң башка, тип эле ата өмүрү жанагы эме 15 жыл этажда жаган орустар бар го, так эле ошондой тип эле мен эт чучуп жебейм деп өлүп калып, биз турар мени бүт шапылдатып жеп салат. Жок, азыр эме шлангер о да өчүрчү бул. Ата. Ой, эмне деген сүрөт ой. Ayıldın göçüsü menin arenam Tün ortası Үйдө эмнеге бош отурасың? Башка аялдардай сен жумуш кылбайсың. Күнүгө телефон тиктеп, инстаграмды изилдеп, кулак мени дайыма сен чагасың. Эмне кылдың сен деп вообще сурабам Башка аялдарга да салыштырбам Неге эркелетпейсиң, неге сен гүл бербейсиң, неге көңүл бөлбөйсүң деп сурабайм. Компаньон досунун акция бар, төлөм жүргүз дагы сен сандык ач. 5 күмүш сандыкта 100 000 сомдук бийлик бар, 5 алтынга миллионду сен утуп ал. Компаньон бул ишенимдүү бам, тез иштейт жана дагы ылдамба. Келүүбүз төлөмдөрдү аткарып туралы, утуп алабыз миллиондорду биз ба. Мой султан, султанхан хазіретлері жұмыштан келді, жақшы іштеп келдіңді. Мынаки сен келетіп, ата көрдің бі, бұттарың жылы жерде бассын үшін қызыл кілем төшіп қойдым. Кел, қолымды жуа. Ақша таппаған, тіп жашап жүрдім білбейм ай. Ақша өмір болақ, ақша көңіл құмары демекші. Му ақшаны не лайын, үзір тұрайым жу, өмірімін сатып алып қойым бір әшке. Му ақшалар қант тапты ойлайсың? Қант таптың бұл ақшаны? Жүр көрістім. Короче, телефонды қолға алдым, тыттыратты смс жаздым. Анан бұлар ма 10 күні зарплата өретшіпау, білген? 10 күнде эле? Ооба, 10 күндө эле сиздин жубайыңыз сатуу менеджери билимин алып, жумуш менен камсыз болуп, 10 күндө 100 000 сом айлык алды. Эснергиле, эснер. Бул сонун жумуш экен, эмне сатуу менеджерлик деген. Короче, эмчекти балага салып коет экенсиң, тамакты жасап туруп, бияктан тытрат смс жазып эле, айлыкты шатырат эле алып берет экенсиң, сонун жумуш экен. Ал эчтеке эмес, му машина жан. Могу сатуу менеджерлик курска катталгандарга могу машинаны ойнотуп атышыптыр. Дерске болгон машинаны, Ооба, туура. Не отурасыңар? Комментарийге курс деген сөздү жазгыла, сатуу менеджерлигин үйрөнгүлө, окугула, катталганын иштегиле, пахати. Сиздердин эч ким жашабаган жапжаңа үйүңүздөрдүн биринчи бөлүмү. Бисмиллах деп бүгүн биз конок бөлмөнү толтуралы деп чечтик. Ооба, эң алгач ушундай заманбап журнал столдорун жана Pinterest'те болсун деп коздогонго гүл, ваза, китептерди. Андан соң албетте ушундай чоң телевизор алдык. Анан кантип конок бөлмө төшөк жазыктарсыз болсун деп ушундай сонун кымбат, сапаттуу жазык төшөктөрдү алып келдик. Эми минтип ар бирин ордордуна коюп, келген коноктун көз сүйүнө тургандай кооздоп, төшөктөрдү баштыкчадан чыгарып, тизип жана телевизоруңарды дагы атайын установка кылган адамды чакырып, акчасын төлөп берип, илдирип дагы койдук. Анан саку айгерем болуп, бардыгын коюп алган соң төшөктөн салып туруп жатып алдык. Тамаша достор. Эми бул сонун жапжаң үй буйруса менин YouTube стартап долбоорумда окуп, эң мыкты жыйынтык чыгарган окуучума беребиз. Жана сиздер үчүн эң сонун жаңылык угуп алыңыздар. 24 сааттын ичинде гана, бүгүн гана катталып жетишкендердин арасында ушул ноутбукту ойнотом. Элестетиңизчи, сиз еще билим аласыз. 0дон баштап
кылып YouTube'да үйрөнөсүз жана аракетиңизге жараша акча табасыз. Эскертүү: 24 сааттын ичинде гана катталып жетиши үчүн комментарийге катталам сөзүн жазыңыздар. Ал эми сиздерге дагы ушинтип ушул конок бөлмөңүздөрдү жакын адамдарыңыздар менен чай ичип, барлашып, эс алып отурган күндү Аллахым насип кылсын. Конокко келгенде ушинтип булгабай чачып сачпайласа болот, болуп жашына кабыл кетирип калса. Сезим балаң шоколадты жеп таштап салыптыр да. Ушунда конокко келгенде шоколад жеп эле балигит жеп калсаңар. Кыздар, пожалуйста, деп бирөөң балаң чечип, бирөөң балаң кусуп тияктын бар шоколадка отот. Пожалуйста, мындай кичине балдарыңарды карап койгулачы, суранычы. Чечип коюп турбайсыз кетип. Памперс жок болчу. Памперс жок болсо мына мамасы айтып пап көзгө Рас кылдың, ушуну бизге берип эле койчу, экөөбүз бөлүп алабыз. Ал пачкасын эле койчу. Жакшы деп мактап чыган. Негизи мен мага сүйөнгөн дегендер болгон. Böyle. Неге? Неме да, сүйөм да. Дейс үчүн бирок өлүп калам. Асыл өлөмдөгүдөй сүйөм да. Вот. Азыр чыгын. Жок, азыр. Kaynata muktayt men tinşayım Kayın jurt gülöt men sır çaçpayım çoğun şar Emo içken жегендерди жинабайсыңар бартыңардан. Малика. Не жатат бакта кийимдериңер? Малика. Чачыңды тарагандан кийин алып койбойсуңбу? Килейип экиге чыктың. Малика. Бұрса жақшы алып келелі. Қайсылар қайқа? Тіге апамдар үйге 2 күнге чақырған, ошол жаққа барып келе жатқанбыз. Ой, қоймай. Не oldu? Ой, жүрегім ай. Yok, жақсы эле апа. Жақсы эле жүрегім. Ештеңе болған жоқ. Сілер бара бергіле. Эми силер тияқта жүргөндө өлүп калсак, келгенде көмүп коесуңар да. Апа, жөнүңүзчү биз анда барбайбыз, барбайбыз. Барбайсыңарбы? Жүргүлө атам, чай ичели, кагылып кетейиндер. Жүргүлө. Чоңуз канчадасыз? Канчада элес? Примерно 30. Амин. Негизи канчадасыз? 30. Айтпадым, тура эле айттым да. Барчы. Эгер жүрсөң Семирбей, ел, озуң жапчы. Озуң жапчы. Сен чаңгилейин калдыңсың ба? Мен айтам да. Жерге мен айтпак белем. Озуң жапчы. Озуң жапчы. Озуң жапчы. Негизи тарыгаш деп атты. Озуң жапчы. Озуңузду жуяңызчы. Кимди сурап да элестете, кемал бар. Айлы кала. Ники болса озуң жапчы дейм да. Неге Флирт да? Жок, озуң жапчы. Озуң жапчы.